Салмастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга жазылып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстан Россиялык компаниядан 128,8 миллион сомго 241 трансформатор сатып алды. Кыргызстан улуттук электр тармагы АК 128,8 миллион сомго 241 трансформатор сатып алды. Бул тууралуу энергетика министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Трансформатордун ичинен теңинен көбү тагыраагы 152 компаниянын кампаларына алып келинген. Калганы ушул жуманын ичинде келери кошумчаланды. Маалым болгондой, трансформаторлор бир айдын ичинде республиканын бардык аймактарына орнотулат. Жабдоону Кыргызстан Россиянын Электрощит ТМ Самара компаниясына сатып алган. Энергетика министри Талайбек Ибраев мындай ири сатып алуулар 2023 жылдын 1-майында электр энергиясына тарифти 23 тыйынга 77 тыйындан 1 сомго жогорулатуунун эсебинен ишке ашырылганын белгилеген. Ак Ордо Кутордо Садыр Жапаров жаңы ак үйгө аталыш керек болуп жатканын айтты. Президент Садыр Жапаров президенттик администрациянын жаңы имараттын курулушу аяктап калганын билдирди. Ага ат коюшубуз керек болуп жатат, ар кандай сунуштар чүйдү. Ак Ордо, Кутордо, Айкөл Ордо, Ынтымак Ордо деп атоо сунуштары түштү. Жалпы элдин сунуштарын, пикирлерин угайын деп чечтим. Анткени бул ат түбөлүк калат, тарых болот. Дагы башка аттарды каалагандар болсо сунуштарыңыздарды бериңиздер. Сөзсүз түрдө эмне үчүн ушундай атоону сунуштап жатканыңыздын себептерин жаза кеттиңиздер деп жазган президент өз Facebook баракчасына. Сиздер дагы өз ой пикирлериңиздерди калтырып кеттүүнү сунуштайбыз. Москвадагы мекенешим, сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыкты кылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Назарбек Шаралиев Камчы Көлбаевдин идеологиясын колдобой турганын айтты. Назарбек Шаралиев кылмыштуу чөйрөнүн идеологиясын колдобой турганын билдирди. Бул тууралуу Жалал Абад милициясынан билдиришти. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн профилактикалык иштердин натыйжасында кылмыштуу чөйрөдө орду чоң болгон. Мурда бир нече жолу оор кылмыштар менен соттолгон. Жалал Абад шаарынын тургуну 1991 жылы туулган Назарбек Шаралиев Камчы Көлбаевдин идеологиясын колдобой тургандыгын билдирди. Ал мындан ары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына баш ийип жашоого, эгерде мыйзам бузса жоопкерчиликке тартууга даяр экендигин айткан. Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Фазиев кармалды. Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Фазиев кармалды. Бул тууралуу ишенимдүү маалымат булагы билдирди. УКМКнын басма сөз кызматы кабарды тактап жатканын айткан. Фазиев биринчи жолу коррупциялык ишке шериктеш болгон деп шектелип, 2021 жылы кармалган. Кийин ал боштондукка чыгып, Асман экологиялык таза шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директору болуп дайындалган. Бирок ал жерде көпкө иштеген эмес. Депутат Элмурза Сатыбалдиев Курманбек Бакиев менен жолукканын айтты. Социалдык тармактын колдонуучулары Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутаттар Бактыбек Сыдыков Элмурза Сатыбалдиевдин качкын президент Курманбек Бакиевдин сыйлуу коногу болушканын жазып чыгышкан. Төраганын басма сөз катчысы Алтынбек Деркенбаев бул жалган экенин билдирген. Кактус медиа басмасына бул маалыматты Бактыбек Сыдыков да четке каккан. Анын айтымында пландалбаган жолугушууларга убактысы болгон эмес. Ал эми басылмага депутат Элмурза Сатыбалдиев Курманбек Бакиев менен жолукканын айткан. Жеке мен жөнүндө айта турган болсок, мен Бакиев менен ушул сапардын алкагында жолуктум. Ал менин президентим болчу. Мен анын кол алдында иштегем. Бул адамдык мамиле. Биз күнүмдүк темалар жөнүндө сүйлөштүк, бирок саясат жөнүндө эмес деп жооп берген эл өкүлү. Ал ошондой эле Бакиев менен үйүндө эмес, бейтарап аймакта жолукканын айтып, бирок ал жердин атын айтуудан баш тарткан. Тажылуу торт интернетте Камчы Көлбаевдин уулуна таандык делген аккаунтта сүрөттөр жарыяланды, ал элге кайрылды. TikTok социалдык тармагында Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин уулу делген Руслан Камчы аталышындагы аккаунтта сүрөттөр жарыяланып жатат. Сүрөттүн алдында атасы менен сыймыктанаарын билдирген сөздөр, ырлар жазылууда. 4-октябрда Крим Төбөл Камчы Көлбаев Камчы Асанбек УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөтүүдө өлтүрүлгөн. 5-октябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары мыйзамдагы ууру деген болбойт деген. 7-октябрда Крим Төбөлдүн жубайымын деген аял интернетте видео кайрылуу жасаган болчу.
Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Біз жаңа ойынды баштап тұрабыз. Баткен шаарынан туғандар, Қырғызстандан. Азыр мен сіздерге машиналардың бардығын таныштырып кетейін. Бұл машинабыз туғандар, өзіңіздер білесіздер, Nexia 1, свет ушундай золотой светті, объемы 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылғы өтө таза жақсы машина туғандар. Кейін главныйлардың бірі бұл Мерс туғандар. Мерс, Лупарик, легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бұл туғандар, жылы 96. Таза машина, бар жоғы келешкен зор машина туғандар. Üçüncü машинабыз бұл дағы Мерс туғандар. Бұл дағы Мерс, сіздерге болушынша оқшош машиналарды іздедік. Мұның дағы жылы 96, өкөбі бірдей. Бирок бұл коробка механика, бирок таза, мұнан қалышпайды автоматтан. Сонун машина туғандар. Кейін ақырқы машинабыз Nexia шелігі, бұл серебро свет. Бұның дағы жылы ошондай бірдей туғандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президерди туғандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туғандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк кулланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук. Ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туғандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туғандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туғандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туғандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнөн аш жеп кетсеңиздер болот туғандар. Барыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туғандар. Барыңыздарга ийгилик. Кыргызстандын Израилдеги элчилиги кыргыз жарандарын кооптуу аймакка барбоого чакырды. Израилдин аймагында кырдаалдын курчушунун натыйжасында жабыр тарткандардын арасында кыргыз жарандары жок. Бул тууралуу Анкара шаарындагы резиденциясы менен ишти айкалыштыруу боюнча Кыргызстандын Израилдеги элчиси Руслан Казакбаев билдирди. Маалыматка ылайык, Израилдин ар кайсы аймактарында 56га жакын кыргыз жараны бар. Элчилик Израилде жашаган мекендештер, ошондой эле Израилдин Герцлия шаарындагы Кыргыз Республикасынын ардактуу консулу менен дайыма байланышта. Социалдык тармактарда Израилдеги мекендештердин топторунун арасында күнү-түнү ыкчам байланыш үчүн элчиликтин жооптуу кызматкерлеринин, ошондой эле Кыргызстандын Израилдеги элчиси Руслан Казакбаевдин байланыштары таратылууда дешти. Кыргызстандын Израилдеги элчилиги Израилде жашаган кыргыз жарандарына коопсуз жайларда болууну жана өлкөнүн аскердик кагылышы болуп жаткан чыгыр аймактарына барбоону сунуштайт. Зарыл болгон учурда кошумча ишеним телефондорунун номерлери күнү-түнү +90 54 56 89 68 00 элчиликтин номери, +972 53 32 14 16 Кыргыз Республикасынын Израилдеги ардактуу консулу. Баткенде 32 мечит менен 5 диний окуу жайдын иши токтотулду. Баткен облусунда 32 мечиттин жана диний 5 окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулуп, облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан 8 материал маалыматтарды каттоо журналына түштү. УКМКнын маалымат кызматы Баткендин аймагындагы диний объектилердин ишмердүүлүгү текшерилгенин кабарлады. 55 мечитке, диний 6 окуу жайга дин тутуу эркиндиги, диний уюмдар жөнүндө мыйзам талаптарын сактабай тиешелүү курулуш, санитардык эпидемиологиялык өрт коопсуздугунун эрежелерин бузганы үчүн акт түзүлүп көрсөтмөлөр берилген. Нормаларды калктын реалдуу муктаждыктарын эске албай диний объектилердин башалман курулушу, бирдиктүү стандарттардын бузулушу, диний билим берүү мекемелеринде билим берүүгө көзөмөлдүн жоктугу Баткен облусунда диний кырдаалга терс таасирин тийгизген. Радикалдык экстремисттик идеологиянын динге ишенгендер арасында жайылышына өбөлгө түзгөн негизги факторлор деп айтылган маалыматта. Ошто Дженганын кылмыштуу тобунун 7 мүчөсү кармалды. Ошто Дженга кайманаты менен белгилүү болгон Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун 7 активдүү мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Кылмыштуу топко мүчө дегендер Кылмыш жаза кодексинин 261 беренесинин 2-бөлүгү уюшкан топту түзүү жаага катышуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында колго түшүрүлгөн. УКМК 28 жаштагы, 30 жаштагы, 45 жаштагы Ош облусунун Өзгөр районун кармайт деген 37 жаштагы, 23 жаштагы жана Казак деген кайманаты бар 27 жаштагы Дженганын кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн кармады деп айтылат билдирмеде. Атайын кызмат уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кармоо жана аларга каршы күрөш уланып жатканын кошумчалаган.
Güç түзүмдөрүнүн кызматкерлери Адилет Балтабайды кармап кетти. 10 октябрда Чүйдүн Сокулук районунда активист Адилет Балтабай укук коргоо кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул тууралуу активисттин жубайы Гүлкайыр Жапарова репортер Кейчиге билдирген. Анын айтымында бүгүн Адилет Балтабай мурда соттолгон иш боюнча Сокулук районундагы пробация органына катталып коюу үчүн кеткен. Ошол учурда алардын үйүнө укук коргоо органдарынын кызматкерлери келген. Кийинчерээк алар Адилет Балтабайды Сокулуктан кармап кетишкен. Белгилей кетсек, Адилет Балтабай Фейсбуктагы баракчасына анын үйүнө укук коргоо органдарынын кызматкерлери келгенин, ал учурда үйүндө болбогонун билдирген. Анын айтымында укук коргоо органдарынын кызматкерлери аны Камчы Көлбаевдин өлүмү тууралуу түз эфир жасаганына байланыштуу издеп келген. Алдын ала маалыматтар боюнча Адилет Балтабайды УКМКнын кызматкерлери кармап кеткен. Ал эми УКМКнын басма сөз кызматы аталган маалыматты тактап берерин билдирген. Эскерте кетсек, Адилет Балтабай 2022-жылдын 30-июнунда 1-Май райондук милициясы тарабынан массалык баш алмандыктарга чакырык жасоого шектелип кармалган. Ал кармалаардан мурда Кыргызстанда кумарканалардын ачылышына каршы болуп митингтерге чыгып жүргөн. 2-сентябрда Адилет Балтабайга ачылган кылмыш иши боюнча 1-отурум өтүп, 11-ноябрда ага өкүм чыгарылган. Бишкектин 1-Май райондук сотунун чечими менен Адилет Балтабай 5 жылга соттолуп, ошол эле учурда 3 жыл пробациялык мөөнөт белгиленип эркиндикке чыккан. Быйыл 12-январда Адилет Балтабайдын иши Бишкек шаардык сотунда каралып, райондук соттун 3 жылдык пробациялык көзөмөл тууралуу чечими жокко чыгарылып, 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм күчүндө калтырылган. Адилет Балтабай сот залынан камакка алынган. 19 апрелде жогорку сот шаардык соттун өкүмүн жокко чыгарып, 1-Май райондук соттун пробация тууралуу өкүмү күчүндө калтырылган. Никол Пашинян Бишкектеги КМШ саммитине катыша албайт. Армян тараптын демилгеси менен президент Садыр Жапаров Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелер, анын ичинде ушул жылдын 13 октябрында Бишкекте өтө турган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны талкууланды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Армениянын премьер-министри бир катар жагдайлардан улам КМШнын мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катыша албай турганын өкүнүч менен билдирген. Лидерлер туруктуу байланыштарды сактоого жана эки өлкөнүн элдеринин жыргалчылыгы үчүн достук маанайда эки тараптуу мамилелерди бекемдөөгө макулдашышкан. Жол эрежесин бузууга салынган айыптын көбү арзандатуу менен төлөнөт. 2023-жылдын башынан бери салынган айып пулдардын 74,4% төлөндү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана пробацияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин жыйынында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов билдирди. Анын айтымында 9 айда салынган айып пулдун 85,5% арзандатуу менен, 12% толугу менен, 2,3% тууму менен төгүлгөн. Жыйында Ички иштер министрлиги жол эреже бузган айдоочулардын айып пулду кечиктирип төлөгөнү үчүн кошулган туумду пеняны алып салууну сунушу каралууда. Азамат Исраилов туум алынып салынса дагы айдоочулар айып пулду төлөөдөн кача албастыгын айткан. Буга чейин салынган айып пул жоюлбайт болгону ага салынган туум гана алынат деп эскертти ал.